Келсем эле атам эжем менен ойлонуп калышыптыр. Анан мен айта албай атасыңар десем, Жинара, сен кет эртерээк Москвага, жолдошуңдун жанына бар. Биз апаң өзүбүз карай беребиз, эптештире беребиз деп калды. Анан эмне болду десем, кызым капа болбойт, сүйлөшсөк бизди карабай атат, бунун кулагы укпайт экен деди. Анан баягы энелик жүрөк ага чейин мен бир аз тызылдап жүргөнмүн. Бул кыздын бир башкачараак болуп атат. Койчу жаман ойдон Кудай сактасын деп ойлогондон коркот элем. Ойлобой коет элем. Анан эле мен бекерине сезбептирмин дедим дагы. Сразу билет алдым, Москвага учтум. 2019-жылдын февраль болчу. 2019 жылдын 26 февраль күнүнө мен Москвада поликлиникада неврологко жазылам. Ошол күнү анан кызымды жетелеп алып, кызым 1 жаш 7 айлык эле ошондо. Поликлиникага кызымды жетелеп кеткен жолдору азыр деле көз алдымда да, аны неге айтып атканымды дагы азыр алдыда түшүндүрөм. Бардым поликлиникага. Жолдо кетип атып соседка бабушка бар эле, ал менен күлүп, жайнап сүйлөшүп кеттим. Анан ал жерде невролог кызымды көрдү, менден сурады, мен айтып бердим. Кызың кандай ойнойт, кандай уктайт, кандай жейт, баарын сурап атат. Бунун баарын неге сурап атат деп эле мен ушу сага сүйлөп аткандай кылып эле айтып берип отурам. Аягында эле анан кийин у вашего ребенка симптомы аутизма деди невролог. Анан мен аны баягы гриппкен, анан кийин ОРВИ болуп калыптыр, ушул сыяктуу эле бир жеңил болезньдей эле угуп атам да оюмдачы. 1-2 азыр дары жазып берет, анан мен алып берем, ичирем, айыктырам. Ошол ой. Анан кийин бул эмне дедим, кандай оору дедим, кандай кылыш керек, кандай дары беришим керек деп атам менчи. Десем эле, сиздин балаңыз азыркы учурда сиз апасы экениңизди дагы түшүнбөйт. Билбейт бул. Ата энем эмне, мен киммин. Бул бала бул мирдин, бул жашоонун баласы эмес. Bunday балдар сакыр башкача ойлонот. Сиздин балаңыз сөзгө дагы түшүнбөйт, угат. Мен баятан бери кыймыл аракетинен байкап атам. Бирок сөзгө түшүнбөйт деп атат. Уже менде чим деп кулагым тунуп кетти.